Саламатсыздарбы? Бул сабакта мүнөздөмө жана мүнөздөмө жолдомону жазуу тартибине токтолобуз. Кимге, ким тарабынан, качан жана эмне үчүн мүнөздөмө берилет? Мүнөздөмө бул жетекчилик тарабынан жаранга же кызматкерге берилген расмий документ. Ал адамдын жүрүм-туруму, ишке мамилеси, жоопкерчилиги, моралдык сапаттары, жамаат менен болгон карым-катышы тууралуу маалымат берет. Аягында мүнөздөмө берген адамдын, тактап айтканда, жетекчинин колу коюлат. Ал эми мүнөздөмө жолдомо мүнөздөмөдөгү эле жалпы маалыматтарды камтыйт. Мүнөздөмө жолдомо берүүнүн максаты көрсөтүлөт жана жамааттын чогулушунда бекитилет. Мүнөздөмөдө адамды сүрөттөөчү тилдик каражаттар, туруктуу сөз тизмектери кеңири колдонулат. Аларды фразеологизм, диалектилик сөздөрдү колдонбостон, адабий тилдин нормасында, ал эми мекеме, ишкананын атын орфографиялык жактан туура жазуу талап кылынат. Орфографиялык жактан мекемелер алардын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн туура жазылышына көңүл буруу шарт. Өзүңүздөр байкагандай, мүнөздөмө жазууда адистин кемчиликтерин баса көрсөтүү бул иш кагазын тариздөө ченемдерине жатпайт. Көңүл бурабыз. Мүнөздөмөнүн текстинде кайсы сөздөр ашыкча? Кандай каталарды байкай алдыңыз? Албетте, текстте стилдик, орфографиялык каталар орун алды. Демек, сиздер байкагандай, мүнөздөмө расмий документ болгондуктан текстте каталарды кетирүүгө жол берилбейт. Тексттеги сөздөр расмий стилдин алкагында гана колдонулушу керек. Тестке көңүл буруңуздар. Ушуну менен сабагыбыз соңуна келди. Саламатта туруңуздар.